Mangeç, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биздин белгилүү коногубуз бар. Андан кийин медитация кылабыз. Кыргыз элине таанымал ырчы эжебиз Алтынай Нарбаева менен эфир болмокчу. Кирдin mi? Салам. Понятно. Саламатсыз ба ағай? Жакшыбы, кандайсыз? Кеңсиңиз жакшыбы? Сиз иштериңиз жакшыбы? Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бул неме сиздин эмгектериңиз, сиздин элге кылган кызматтарыңыз ушул Кудай табынан кайтсын. Аябай кубанычтамын сиз менен ушундай жашыңыз кичүү болсо дагы жолуңуз улуу болуп, бизге устат болуп, окутуп, бизди анан кээде урушуп, согушка айдап бердиңиз деле мына согуштан келип калдым. Жашарбыз. Согушка барып келгенден жашарбыз, сонун болуп калыпсыз. Согушка барып келгенде жакшы эмес экен согушта. Ошол сиздин медитацияңызга кирип, ошол согушта жүрсөм деле мына көрөрмандар түшүнбөй калышы мүмкүн. Биздин бул жерде группалаштарыбыз, сиздин шакирттериңиз, окуучуларыңыз. Мен бир 15 күндөн ашып калды. Ошо мени каттуураак тилдеп койду эле. Ошо боюнча тарынып согушка кетип калгам. Кайрадан 3-4 күн калды. Кайрадан байланышып, агай кечирип коюңуз. Мен дагы ушундай өзүм жөнүндө баягы эгом чоң экенин түшүндүм. Кечирип коюңуз деп андан мурда чалсам албай койдуңуз. Анан бирок баары бир күндө медитацияңызды жасап аттым. Алла, өзүңө тапшырдым. Жардам бере көр. Агай, өмүрүк агай, мени кечириңиз. Сиз урушсаңыз да колдонтум депчи. Анан жыйынтыктар жакшы болду. Аябай баягы медитация деген өтө жакшы жактары көп экен да. Убактылуу 1 саатка, жарым саатка да организмдин тыныгуусу организмди толук бир энергияга толтуруп, мына мен азыр клиптерди тартып атам, ырлар жазып атам, ошонун баардыгы ошол сиздин үйрөткөн медитацияңыздын жыйынтыгы деп ойлойм. Анан бестен дагы элдер бар айтпайбы, Алтынай кантип артадың деп. Ошол сиздин медитацияңыздан арыктап, буга эң биринчи психологически даяр болушубуз керек экен, каалашыбыз керек экен, желание деп коет. Бияктан каалап, ниет кылып турсаң, убакыт табасың. Намазда деле ошондой го, намаз окуй албай атам дейт. Ошону ниет кылган болсоң, ага деле барасың. Сиз айтасыз го, кандай ыкма менен укол алсаңар дагы мишет этпейт, хиджама жасатсаңар да мишет этпейт, кандай жол менен дарылансаңар дарылана бергиле, бирок медитацияны таштабагыла деп. Бирок мен мурда жүрөгүмө эртең менен 2 дары ичемин, кечинде дагы 2 дары ичип жатышмын, ошонун баарын ичпей калдым. Себеби менин жан дүйнөм сиздин ошол медитацияңыз менен, сиздин сөздөрүңүз менен тазаланып, мен азыр аябай жеңилмин. Эч кимге капа да болбойм, сизге да капа болбойм. Капа турушуп калганыңызга. Мен эч ким урушпап турушат. Ага да көнүшүм керек экен да. Дары сиздин урушканыңыз. Туура эмес айтасыз да. Ошол мен бир 7-8 килограммдай ташладым ошо. 7-8 кило. 7-8 килограмм. 2 айда. Бирок мунун бир жакшы жери бар. Моюндарым жок эле, моюндарым чыкты, желкелерим жок эле, желкелерим чыкты, колдорум ичкери. Анан эң негизгиси неме, менде мына төрөттөн кийин калган тактар бар болчу, ошолор кетти. Мына көкүрөгүмдө так бар болчу, мына колдорумда момундай тегерек тактар бар болчу, ошонун баардыгы кетти. Себеби мен чын жүрөктөн баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин биз аябай неме, кандай десем, эмоциональный келебиз да. Сиздин айткандарыңыз баарын жасап, көздөмдөн канча түтүндөр чыкты, канча тумандар чыкты, ошонун баардыгы менин ичимде токтолгон 55 жылдык сиз айткандай баягы кир тряпкалар тазаланып келе жатат деп ойлойм да. Тазаланат.
башында эгер эме болсо медитация жасап баштагандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду, эмне болду, мындай ич өттүбү или кандай нерселер болду, кыйналдыңызбы ошол жөнүндө мүмкүн болсо айтып. Сизге мен ошо биринчи киргенимде момундай түз отурасыңар, мындай отурасыңар дегенде эле мен көздү акырын жумасыңар дегенде эле мен эмнегедир ыйлагым эле келип баштады. Көзүнөн да жаш агып атат, чачтарымдын ар бир астынан терилер чыгып, мурдум болсо токтобойт. Сиз бизди отургузуп коюп кетип каласыз. Мен да ошондо, мен дагы ошол сиз барган жактарга чуркап аттым. Себеби ошол чын ыкласым менен, ниетим менен, ушул алтымыш тамырым менен, ушул жан дүйнөм менен ушул медитациядан жакшы болом деп өзүм ниет кылдым. Ошонун результаты болду да. Анан ошол сиз чуркаганда мен да чуркап аттым. Ичиң кадимкидей тазаланат экен, аппетитиң дагы жабылып калат экен. Баягы сиз айтасыз го, чөп чарларды ичкиле, нандан алыс болгула. Ошол сөзсүз эле медитацияга ишенип эле отуруп албастан, кичине скочтоп койсок да, кичине ар дайым жегенден кичинерээк кылып, адамдын немеси бир 200 граммдык стаканга толтуруп алып эле ошонун ашча жебешибиз керек экен да өзү. Биз жеп мына жерден көрүнүп калганга чейин жей беребиз да, мантынын куйругу бияктан көрүнүп калганга чейин 15-20-30. Анан ошо кичине кекиртек кыйсаң, ниет кылсаң, ошол болот экен. Анан башым ооруду, аябай башым ооруп жүрдү. Көпкө чейин башым ооруп жүрдү. Себеби баягы уктап жаткан клеткаларды ойготтуңуз да. Ошол медитация менен башым ооруп жүрдү, бирок эч дары ичпедим. Дары ичпей эле чөп чар ичип, сиз үйрөткөн баягы коктейлдерди жасап, ошентип ичип, эми бул жерде жалган айткандын кереги жок. Болгон мурда мен Гербалайф иччимин. Ал өтө кымбат тамак билесиздер. Азыр эми ал 2 эсе да кымбаттап кетти окшойт. Азыр эми ошо Гербалайфты ичпей калдым. Чөп чар менен эле өзүбүздүн нукура неме тамактар менен тамактанып, ошол ичим ошол медитацияга отурганда башталат да. Ошол Өтүп баштайт. айтасыз го, мындай келет дегенде ошонун баары келип чын эле ичиңди толтуратып, анан сизди көрүп сиз мени деле көрүп аткандай боласыз да. Анан сиз кеткенде мен деле барып келип отурсам, биз көрүнбөйт экенбиз, сиз деле биз көрөт экенбиз. Анан аябай жакшы результаттар болду. Көзүмдү жумганда капкара мындай төгөрөк болгон немелер барып бир жерге кошулуп, анан кийин фиолетовый болуп калды. Анан ошону тазаландым окшойт. Анан кээде бир куштар учкандай болот, кайра пингвинге окшоп кетет, кайра кушка окшойт, ушундай бир немелерде жүрдүм. Кээде мындайча аксыздыктар же мындайча аксыздыктар. Мен ойлодум, ошол ичимдеги бүт таарынычтарым, эми баягы ырчынын бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт дейт да. Бир жерге барсаң аябай сыйлап алат, бир жерге барсаң мындай эми 5 кол тең эмес, эл бизди көтөрүп атат, эл ырдатып атат. Анан ар кандай мүнөздөгү адамдарыбыз барбыз да, бир сөз аздык кылып калат, 2 сөз көптүк кылып калат экен адамдын затына. Анан ошонун баардыгы ичимде чогулгандардын баары чыкты деп ойлойм. Дагы чыга электери бар болсо дагы чыксын. Мен азыр аябай жеңилмин, эч кимге тарынбайм, энергиям күчтүү, канча иш кылсам да чарчабайм. Мурда буттарым да ооруп, тизелерим ооруп, отуруп калчумун, жер тартып эле жаткым келип, азыр эч жаткым келбейт. Уйкумда сон ошол результаттар. Анан беттерим неме болуп, агарып, мына өзүңүздөр эле көрүп турасыздар, агарып, мойнунарым чыгып, колдорум ичкерип, баардыгы жакшы менде. Анан ошону ар бир аял затына, ар бир адам затына каалайм да. Чын ыкласың менен сууну дагы чын ыкласың менен ушул суу менен тазалап кетсин, жүрөгүм жеңилдетсин десең ошол деле дары болот. Анан медитацияны тем более ушундай сиздин ошончо жылдык эмгегиңизди өмүр бою ушул медитацияга, ушул психологияга өзүмдүн тапкан каражатымды байыйын деген жокмун, үй алайын, чоң машина минейин деген жокмун. Ушул неме билимге салдым, билимге эле сала бердим. Кээ бир адамдар кандай эле дагы эле окуй бересиң деп айтышты деп. Мына мен ойлойм, сиздин окуучуларыңыз азыр канчалаган комментарийлерди окуп мен сүйүнөм да. Демек, сиз биз үчүн салыптырсыз. Ошол сизди көргөндө
мына эфирге чыкканыңызда эле менде уже мына бар иштеп баштайт немелеримчи. Баягы экстрасенс деп коёмчу. Анан баштарым кытышып баштады. Анан ошо бир компьютер да койсом болобу? Жо, Ошо сиз азыр сонун согуштан урдап бересиз. Элдер суранып атат, Урдап бериңизчи. согуштан согуштан келгенден кийинки сөзү Адыл Момуновдуку, ону Алишер Тоотаевдин кечирим деген ыры бар. Азыр кимдер гана кечиришпей атат бири-бирине. Чоңдорубуз да кечирип атышат. А биз деген интеллигент, мугалим, сиз устат, мен окуучу. Анан ушуларды чын жүрөгүмөн сизге арнайм. Бардык угармандарга. Birde açıldım, bir de kayra bekindim. Sop iş kıldım, kayra kata getirdim. Eğer seni kapa kılsam tuğanım, Suranamın çın cüröktön geçirgin. Eğer seni kapa kılsam tuğanım, Suranamın çın cüröktön, Suranamın çın cüröktön, Suranamın çın cüröktön geçirgin. Biyiktegi asman demez yer demin. Bir silkinip özümdü men tergedim. Bilip bilbey dilin erdi orutsam, geçirgile men dağı bir pendemin. Bilip bilbey dilin erdi orutsam, geçirgile men dağı bir, geçirgile men dağı bir, geçirgile men dağı bir pendemin. Sekin bastım, gede çurkap sekirdim. Sezbey kalıp, kança güne getirdim. Ağay, meni dağı kapa kılgan canlar var. Minalardı çın cüröktön geçirdim. Meni dağı kapa kılgan canlar var. Minalardı çın cüröktön, minalardı çın cüröktön, alardı men çın cüröktön geçirdim. Geçirgili men da barın geçirdim. Keçiriңиz. Mende андай түшүнүк жок. Мен урушуп коем, унутуп кала берем. Unutуп кала бересиз ба? Унутуп Биз кечил экенбиз да. Секин унутат дейт го. Менде Медитация секин. менде таарыныч деген түшүнүк жок өзү. Мен бир 7-8 жыл болуп калды, таарына албай алгам. Таарынайын дейсиң, жок, эч нерсе жок. Тарынбаш керек, түшүнүп эле коюш керек экен да. Мен деле ошондойго барып калдым. Ошон үчүн мен сизден кечирим сурайын деп чалсам албай койсом, тарынып калдым деп ойлойт элем. Көрсө тарынбаптырсыз да. Жа. Анда кечирим деп сурайлы коюшум керек. Эми эже мына сизди баягы элдин баары урматтайт, сыйлайт, эмнеге дегенде мен сизге дагы чоң мына элдин алдында ыраазычылык айтып коеюн. Баягы улук башыңызды кичип кылып, ушундай баягы кандай десем, баягы ар бир адамдын жүрөгүн карап, мисалы, ушундай медитация кылып атам деп айтып, бул өтө чоң эрдик. Негизи адам өзүндөгү чоң кемчиликти айта алган адам чоң ийгиликтүү адам деп айтылат да.
Анысы андай баягы сиз дагы улуг башыңызды кичи кылуу ушинтип эфирде элдин алдында жакшы нерселерди айтып атабыз. Чындык Тамашалап менен кечирип. бар, ак чындык да. Бирок неме кечирим суроо мен үчүн өтө кыйын. А кээ бир адамдар тартипти эле бузуп, бир заматта көңүл ооруп эле сразу эле кечирим сурайт го. А мен үчүн кечирим суроо өтө кыйын. Мен өзүмдүн кылган немелериме жооп берем да анан мен үчүн кечирим суроо өтө оор, өтө кыйын. Анан кечирим суроо бул айкөлдүк дейт. А мен ошол сизден кечирим сураганым бул ойлоңуз, мен 55 жылда бир 3-4 адамдан кечирим сураган болсом, бирөө сиз болуп атасыз. Мен да пендемин да, биз пендемин. Күнөө кетире турган. Мен алтын айча кичине нарушение кылып аткандан эле урушуп койгом да. Нормально жасабайсыз, мен нормально жасабайсың деп. Неме бирок окуткан кыздар айтат, аябай катуу тиет, ошого даяр болуңуз деген да, мен ошону унутуп калыптырмын да, мен өзүм жөнүндө жакшы ойдо жүрө бериптирмин, мен өзүм жөнүндө өтө высокий мненияда жүрө бериптирмин да, көрсө мен да кемчилигим бар, кемчилик келтирип турмун. Ошон үчүн пенде сунуштап келдим го. Сонун. Ыраазычылык сизге. Ошол сизге да ыраазычылык. Анан эми баягындай сиздин немелериңизден инстаграмдан көрүп калдым да, талааларга барып, суулардын жээктеринде да медитациялар жасап турсуздар. Ошого да Кудайым насип этсе, ушул жайында бизди деле кошуп алсаңыз жакшы болот. Биз деле барып. Кудайым буйрса мына адамдын природанын бир бөлүгү дейт, жакын жаз келгенде Кудай буйрса быйыл өзгөчө ретриттерди баштайбыз. Телефон тартпаган жерге барып, могу дарыянын суунун жээктерине барып, жөн гана талаада жашап, жаныбызда врачтардан бери болот, ошол врачтардан бери болот. Жөн гана талаада жашап, коомдон үзүлүп, керээден кечке балык алып, кайыктарыбыз болот. Кудайым буйрса азыр ошондой пландап атабыз. Талаага от чагып эле, жана тезек терип келип эле, кадимкидей эле куурай терип келип от чагып туруп, ошол жактан бир 10 күн, 12 күндүк эме кылалы деп атабыз. Ошол жерде Последний героюнда, э? Ошондой болот. Последний герой. Бал тутуп жеп, бака бир нерселерди жеп эле, чөп чарлардын тамырын жеп жашашат го. Самовыживание. Нарын дарыялардын жээктерине уюштуруп атабыз, Кудай буйрса. Ошол жака сарайлар бар экен, ошо сарайда деле жүрө берсек, мисалы, ошол балык бул тазалайт деп коет го, бир көп дин ишенимдерде айтылат. Балык адам жакшы тазалайт деген сыяктуу, ошо балык менен тамактанып эле, керээден кечке медитация кылып, ошол жактан гимнастика кылып, машыгып, ушундай быйыл ушундай пландайлы деп атабыз, Кудайым буйрса. Анан буйрса ошого даярдана бериңиз. Мен сиздин сөздөрүңүздү, сиздин мындай ар бир нерсеге жол таап бергениңизди мына биздин улуу Чубак ажы агабызга аябай мындай эме кылам да. Баардык нерсеге мындай жок дебейсиз да, сөзсүз мындай кылса болот, ошондой кылса мындай кылса болот деп бир заман баап, бир бизди бир немеге мынтип эле кыйып салбайсыз да, болбойт деген сөздү сизден уккан жокмун да. Мындай кылса болот, мындай кылса болот. Мына карабайсызбы? Уколуңду алып атасыңбы, ала бер. Больницага жатам деп атасың, жата бер. Намазың окуп атасыңбы, окуй бер. Дем салдырып атасың, дем салдыра бер. Хиджама кылдырып атасың, кылдыра бер. Бирок медитацияңды таштаба депчи. Ошол сиздин баардык нерсеге комплексно ала бергиле дегениңиз мага аябай жагат да. Керек болсо 100 грамм ичем десеңер, эсиңер менен, акылыңар менен, өзүңөрдүн немеңер менен чектөө жок. Аны өзү билет да, биз жөн психология жактан чектеген акыл жок ал адам. Ошондук баардык нерсеге мындай неме кылып атасыз да, анан ошонуңуз жакты, анан мына жашым улуу кишидей 8 жаштан 80 жашка чейин катышкан апалардын комментарийлерине, жаш балдардын комментарийлерин угуп атам. Мына агарган чачтары карарып аттыр, бырыштары жазылып аттыр, күчтүү болуп атыштыр. Азыр кээ бир ата энелерди уксаң, мен неме балам палан санаторияга жаткырды, бул больницага жаткырды деп неме кылышат да. Ошол балдарыбызга жардамыбыз, мен мына азыр 55-ке чыгып калдым да. Балким мен балдарым бир холодильник ала турган акчасына мен больницага жатып алам. Мага айтышпайт, өздөрүнчө чукулдап урушушат да. Ошон үчүн
балдарга жардамыбыз, кыздарыбызга жардамыбыз, биз ден соолугубузду караганыбыз. Өзүбүздү карап, гимнастиканы жасап, сиз айткандай басып, медитацияны жасап, жакшы ойлорду ойлоп, туура тамактанып, ошентип өзүбүзгө карасак, бул биз балдарыбызга кылган жардамыбыз. Ошолордун очойгон акчасына барып, бир кротко алып жатып келип, алардын балдарын ачка калтырып же ала турган нерсесини биздин ден соолукка жумшабасын. А биздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда экен да. Ошону сиз айтып атпайсызбы? Ошол Ооба. балдарга жардамыбыз, Эми ден чет ден соолукту эс сынап алды коюш мына. оңой эле негизичи. Баягы адам болуш кыйын да. Ден соолукту сынап коюш мен медицина тармагында көпчүлүк иштедим да. Ошон үчүн ден соолугун сынап коюш оңой эле булчу. А бирок ичиндеги баягы нафсини арамдыкты кетириш бул чоң маселе. А могу биздин иш аракетибиз ошол жакка багытталат. Качан баягы адамдын ичиндеги туура эмес мышление деп коебуз, жанагы подсознанияга түшүп калган полный негативный программалар кетип баштаганда, адам мындай ден соолукка жол ачып баштайт. Анан дагы моякта мына бирөөлөр айтып атат, э, көпчүлүк жерлерде мындай жактар бар. Бул медитация десе эле, мындай элдин көзүнчө айтып коеюн. Отуруп алып туруп эле бир жакка сыйынып или бир мазарга барып или бир аталар менен өлгөн адамдар менен таята таянелер менен кечирим суроо эмес бул жерде эч кандай эч нерсе жок. Эч кандай эч нерсе жок бул жерде. Мен дагы айтам. Көпчүлүгү медитациянын да туура эмес жагында, туура эмес жакка кетип калгандар бар. Мисалы могу бизден аябай эффекти, мындай результат аябай көп болуп атканын себеби биздики аябай мындай туура багытта эми туура багытта кеткен нерседе результат болот. Мисалы, канчалаган адамдар арып атат, канчалаган адамдардын тырыштары кетип атат, канчалаган адамдардын көкүрөктөрү бүт эмелери могу шалбырап калган денелери баары тартылып атат мисалы. Күйүп калгандар кетип атат, псориаздар жакшы болуп атат мисалы. Ошон үчүн бул жерден туура медитация кеткен да ошондой болот. Анан дагы айтып коеюн могу сөзүмдүн эмесинде. Бизде эч кандай бир жака барып келип асманга учуп кетип анан 7-кабатка чыгып анан бир перистилер менен байланыш деген ал туура эмес нерсе. Бул жерде биздики катып калган могу. Оору неден пайда болот? Адам катып калгандан пайда болот. Ошо катып калган напряженияны кое берүү. Качан адамдын катып калган напряжение кое бергенде, могу биздеги таламус, гипоталамус, гипофиз жана толтура бездери, кичинекей бездер өздөрү иштеп баштайт. Ошолор өздөрү иштеп баштаганда организмге ушунчалык чоң айыгуу кетип баштайт организмде. А биздин эме биз только ошол жагын гана эме кылып атабыз. Ошол жагын гана кабыл алып атабыз. Көрдүңүзбү? Качан адамдын аң сезими оң болгондо, мисалы энем деп коеюн, эненин аң сезими оң болгондо эле ошол балдары,үйөөсү баары оң болуп кетет. Ушунчалык уникалдуу нерсе бул. Буга баягы Неме давление, сахар, диабеттер да жакшы болуп атабыз деп атпайбы? Менде эле давлением бар болчу да. Высокий давление менен жүрчүмүн. Анан меники дагы неме жүрөгүмдө бар. Эми Кудай сактасын, неме жакшымын да. Мен грипп болдум. А так мындай неме беспокоить эткен жок. Дары ичпей койгом, ошол сизге медитация киргенден баштап эле химиядан тазаланам мен. Мен өзүмдү өзүм неме кармайм, өзүмдү өзүм энергия алам. Баягы медитациядан таза энергияларды алып атпайсызбы? Күчтүү болуу. Анан сиз айттыңыз го, медитация кылып баштаганда же 40 күнгө чейин сүйлөбөй жүрүңүз. Сиз аябай көп сүйлөйсүз. Ырдаганда дагы эмоцияңызды бербей, жөн эле мынтип эле ырдап коюңуз. Сиздин көп энергияңызды ырдап атканда эле неме кылат экенсиз. Көп сүйлөбөңүз. Ошо 2 айдан бери үндөбөй калсам, жанымдагы тегеректегилер эч сүйлөбөй калдың дейт да. Мен сүйлөп үйрөнүп калышкан да. Анан эми сүйлөп калдым. 2 айдан ашты да. ооба анткен Анан Анткен себеби өзүмдүн мындай да, бир адамды өстүрөрдө могу өзүнүн секреттери болот. Мисалы, Манас ата чоңоюрдо. Аны баягы Манас ата төрөлө электе Кытайдагы аярлар, бакшы, бүүнү баары билишкен. Анан ушундай Манас деген чыгат экен, ушундай баарыбызды бейжиңди басып алат экен, андай мындай дегенде ошону тетиги жака качырып, чоң жинди деп атып коюп, аны акырын менен тарбиялашкан, жетилгенче, мисалы. Анысы андай жана толбой сынчы деле жанагы өлгөнүп алган атты эч кимдин көзүнө көрсөтпөй акырындык менен даярдап туруп анан элге салган мисалы. Анысы кандай баягы көп адам сүйлөп атып,
көптөгөн туура эмес иш аракеттердин эсебинен биз энергияны чачып алабыз. Э, мен сизди баягы экөөбүз жеке дагы иштешип калдык да. Жеке иштешип калдык. Анан мен сизди урушуп койбо, эгер мен сизди урушуп койбосом, сизде результат кетпейт эле. Неге дегенде, адам ушундай да. Мунун да өзүнүн немелери бар. Эми мен сизди урушпай деле койсом болот эле, бирок деген жер бар. Анда мен сиз менен иштешкен бесполезный эле. Бесполезный болуп калмак эле. Урушканда мындай неме жумшагыраак урушсаңыз мен деле угуп тура бермекмин. Сиз каттуу айттыңыз эле, мен өчүрүп койдум. Өчүрүп койсом видеобузга чыгыңыз. Видеобузга чыгыңыз деп мен өзүм ыйлап атсам, кантип видеобузга чыгам? Болду, ушунча өчтү. Анан бирок түшүндүм. Демек агайдын немесинде мен линиясында кетпей чыгып кетиптирмин, значит. Мен жакшы эле ойду айтайын деген экенмин, туура эмес түшүндүрүп алган экенмин деп түшүндүм да өзүм. Мен күнөөлүүмүн деген любой адам бирөө менен урушканда же бирөө капа болгондо мен да күнөөлүүмүн деп биринчи өзүңөн баштасаң оңоюраак болот экен да. Чоң эрдик да. Мен правмын деп эле кыйкыра беришет го, анан мен күнөөлүүмүн. Сизди мындай түз эфирден көргөндө карабайсызбы агай, мындай денелерим бүдүр болуп, чачтарым араларына бүдүр чыгып кетет. Сиздин өзүңүздүн мындай бир немеңиз бар да. Баягы бизди окутай берип неме коюп турса, дрессированный кылып, сиз сүйлөп атсаңыз эле уже мен неме кетип атат. Медитация. Бул жерде эме мындай жер бар да баягы. Бир нормальный нерсе, анткени себеби эми бул жерде мен айтсам азыр көпчүлүгү туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн, кээ бир адамдарчы туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Мисалы, кээ бир адам, бир врач келсе, бир айлды полный дарылап кетет, мисалы. Бир молдо келсе, бир айылды полный ошо айылда жин шайтан баарын чаап тазалап кетет да, мисалычы. Ансандай меники ден соолук багытында, мисалы. Биздикичи могу психология основной ден соолук багытында адам баягы чыңалып калган багытта мен көп иштедим да. Чыңалып калган. Элдин баары чыңалуудан ооруйт. Муну наукадагы илим, билим баардык нерселер муну далилдеп койгон. Психологияда далилдеп койгон. А менин ишим чыңалуу багытта болгондун эсебинен биз адамдар менен сүйлөшкөндө жана сиз айтып аткан нерселер боло берет, мисалы. Анткени себеби ошого подходту кандай кылыш керек экен, биз ошону окуп үйрөнгөнбүз көпчүлүк. Айырмасы жок. Анан неме ошол көп сүйлөбөй, анан неме башталат экен. Идеялар көп келип, өзүңө максаттар көп келип, анан мен мурда тынбай машина менен айдап алып, боло турган ишке да чуркайм, азыр мен неме болуп калдым, үйдө эле отуруп, мындай неме сабыр канаттуу болуп калдым да. Эми буйрганы болот. Отурсаң деле ошол иштер бүтө берет экен. Анан чапкылай берсең деле бүтсө, бүтпөсө ал деле билинбейт да. Анан мен неме болуп калдым, баягындай аддеп эле чуркай бере турган немелерден мындай сабырдуулук келди да мага. Мындай үйдө отуруп, үйдө деле иш кылбай эле жөн эле отуруп, өзүм баягы анализдеп, ушундай болуп калдым да. Ошол дагы мага сиздин сабагыңыздан ошону үйрөндүм. Болбосо эсеге деле кыжалат болуп, асан кайгы болуп, ал эмне болду экен, бул эмне болду экен. Азыр андай болбой калдым. Өзүм менен болуп калдым. Өзүм менен эле болуп калдым. Дайым секрет айтайын, адамга эго через чувство аркылуу кол салат. Чувствонун түрлөрү аябай көп. Адамга баягы шайтандын күчү жетпей калганда бир канча тараптан кол салат. Мындайча айтканда. Биздин аалымдар айтат да, эгодо дейт, нафсиде дейт, 100 шайтандын күчү бар дейт. 100 шайтандын күчү бар дейт. Көрдүңүзбү? 100 шайтандын күчү болгондон кийин ал бир шайтанда канчалаган куулук шумдук жатат да. 100 шайтанды айтпай эле коеюн эми. Эми ошолор адамга любой жактан кол салат. Ошонун бири чувство, через чувство аркылуу адам талкаланат. Көп адам через чувство аркылуу талкаланыштайт. А мен сизди баягы эже көп сүйлөбөңүз, мондайды токтотуңуз, мындай 40 күн дедимби, канча күн дедим сизге? 40
40 gün. 40 gün мондай өзүнүн үстүнө эмеңизге келип Менен алып деп. соғышып барып келгени менен 40 күнөн да ашып кетти. Ошенткенин себеби адам өзүндө мындай төрөлүп алыш керек. Төрөлүп мындай энергетикалык жактан. Энергетикалык жактан мындай осознанный болуп өсүп алгандан кийин анан акырындык менен анан элге кызмат кылса болот. Ошон үчүн мен канча адамды урушам. Нормальный нерсе ал. Наоборот сүйүнүш керек. Эс алып эле калдым. Мындай эме эмне жылына берем, эмне өзүмдү өзүм кыйнай берем депчи. Ушундай неме сабыр канаттуу болуп калдым. Бизде мына эфир бүткөнчө канчалаган мында мисалы мен жөнөкөй эфирге чыксам тынымсыз жакшы болгондордун результаттары келет. Мисалы мына мыйден бирөө айтып атат, жактан айтып аталы, менде жыйынтык биринчи ичимдиктен алыстап намазым тургузуп алдым дейт. Ушунчалык ичпей алган адамдар көп. Ичпей алган адамдар көп. Анткени себеби адам эго семирип кеткенде, адамда эго семирип кеткенде ичимдикти каалайт, тамеки, наспай, кальян, анан бирөөнүн жакшы сөзүнө муктаж болуп калат, анан гүлгө муктаж болуп калат, анан алтынга муктаж болуп калат, анан секске муктаж болуп калат, анан ушул сыяктуу эле эгонун тамактары ошонун баары. Качан адам өзүнүн эгосунун үстүнөн иштеп алганда, жөнөкөй эле мына сиз айтып атпайсызбы? Жөнөкөй эле аялга айланып калат. Аялдын эң чоң бакыты жөнөкөйлүк. Качан аял кишиге жөнөкөйлүк келгенде эркек киши ойгонот. Секрет ошол. Аял кишиге жөнөкөйлүк келгенде эркек ойгонот. Биздин аялдардын баары азыр лидер болуп кетти да. Бүт эле кыйын болуп эле баары умга кирип кетти. Кыйын болгон аялдардын үйүндө полный маселе бар. Ким кыйын болуп, ким акыл кирдиби, ошол аялдын үйүндө маселе күйөөсү менен, кайнене, кайнатасы менен сөзсүз түрдө маселе болот. Көпчүлүгүндө, баарында эмес, көпчүлүгүндө маселе болот. Анткени аял киши умга кирип кеткенде бүт ооруп, балекеттин башталат. Качан адам умдан чыктыбы, Кудай деп жөнөкөйлүкүн бияка эсеткенде сабыр канат келип баштаганда, тырыштар кетет, тырыштын баары эч нерсе калбайт. Таң калыштуу нерсе. Тырыш жок, агай бетте да жок, моюнда да жок, колдо да жок. Жок, тырыш кетет, конкретно кетет тырыштар. Даже могу төрөгөндөн жана ичи шалбырап калган тырыштар бар го, ичтин тырыштары полный кетет, эч нерсе калбайт. Бир гана секрет туура жасаш керек. Основной медитациянын принциптерин билиш керек. Эгер мен сизди баягы мындай, мен сиз менен кичине көбүрөөк сүйлөшүп калдык, сиз менен иштешип калдык, жеке иштешип калдык дегенде, ошон үчүн сиздин баягы личный энергетикалык чыгып аткан каналдардын баарын жаап койдук. Мисалы, көп сүйлөбөңүз, мындай тигиндей деп толтура сүйлөшкөнбүз да, билесиз эми. Элдин алдында ал нерселердин кереги жок. Таңдайыңызды коюп жүрүңүз деп эле жүрдүм. Ошол нерселердин эсебинен сизде результат кетти. Анан мунун бир жакшы жери. Кийин семирбейсиз. Мисалы, көпчүлүк аялдар диета кармайт, тамак жебейт, аябай кыйналат. Кийин тамак жеп койсо 10 күн ичинде семирип алат. Могу бизде башында кичине тамактарды кичине эме кылып коюш керек, кийин каалаган тамакты жей берет. Каалагандай эле тамактан жүрө берет, бирок семирбейт. Мунун уникалдуулугу ушул жерде. Эмне кааласаң жей бер. Башында баягы машыгып баштаганда бир жолго түшүп алганча эме кылыш керек. Ооз жабыш керек, сүйлөш керек, энергия тотуш керек. Мен эми эшеси жазбайм да. Мен эшеси жазбайм да. Бул жерде мындай жери бар да. Бул ар бир адам индивид да. Бул формула баардыгына кетпейт. Кээ бир адамдар сүйлөшүш керек. Кээ бир адамдар сүйлөшүш керек. Анткени кээ бир адамдар через сүйлөп адам жан дүйнөсү трансформация болот. Кээ бир адамдар. Ар кимге ар кандай подход келет бул жерден. Ошон үчүн азыр могу биз берип аткан универсальный подход бул. Андан тышкары анча-мынча индивидуаль иштеп калгандарга сизге окшоп башкача кете берет. Сиз мени бир айдан ашык 2 ай жүрдүм сиздин колуңузда, анан армияга кетип эле эми келдим да, 4-5 күн болду. 1 ай жүрдүм да, анан
бирок медитацияны эч таштаган жокмун. Кудай, өзүңө тапшырдым. Өмүр агай, мени кечириңиз, мен сиздин эмгегиңиз менен неме тазалантам депчи. Сабыр канат ушундай болуп калдым. Неме баардык нерсеге мындай неме болуп калат экенсиң да, мындай эле карап калат экенсиң. Мурда эмоцияга батып ыйласа кошо ыйлап, азыр андай эмесмин, мындай келбейт да мага. Эмнегама жетпейт. Андан ушунчалык өзгөрүп кеттим. Холоднокровный болуп, мерез болуп кеттим деп да кетем да. Ал мерездик эмес. Кийин ушинтип келип туруп өзүңүздүн турушуңуз мындай сүйүү болуп калат. Адамдын ичинде 3 эле нерсе калат. Калган баары мусор. Адамдын ичинде мына сүйүү, мээрим, ыраазычылык калат. Калган нерсенин баары мусор. Эмоцияң, акылың, ар кайсынын каалооң, маалооң баары мусор болуп калат. Ошол 3 эле нерсе калат. Бул Сиз айтпадыңызбы? Мына медитация менен, ушул гимнастикалар менен силердин баардык чакраларыңар ачылат. Силерден капа болгон досторуңар, подружкаларыңар, туугандарыңар силерден кабар алып баштайт. Силердин энергияңар аларга барып баштайт деген сыяктуу бир нерсени айттыңыз эле. Чын эле мен азыр качанкы калып кеткен досторум, группалаштарым, курсташтарым издеп, жазып, кандайсың анамна депчи. Анан неме ишенбейин десең дагы немелерден элдер ишенсин деп атам да. Ушул неме мен качан калып кеткен капа болгон досторум, эркек, аял, подружкаларым баары жазып калышты да. Сиз айттыңыз эле, бир убакта келет сизге 40 күндөн кийин ушундай звонокторду аласыз, ушундай энергия келип ырларыңызды жазып баштайсыз. Ошол келди да. Азыр ошол ырлардын үстүнөн иштеп, мына кечирим деген ырды дагы мына 1-2 күндө бүтөт Кудайым буйрса. Анан сонун аранжировкасы бүткөндө сизге монтип деп туруп жөнөтүп берем. Сонун. Ар бир адам чын ниети менен, анан ниет дегенде ишенич менен да, ишенич дагы. Ниет кылып атасың максат, анан ошого ишеним артып, жөлөнүп, ушул жолдон мен неме болом деп баш оту менен киргенде, ошондо результат болот экен да. Анан көрөйүнчү, кирип көрөйүнчү, анан барып көрөйүнчү деген болбош керек да бул жерде. Ниетиң менен, мен чын ниетим менен кирдим сизге. Чын ниет менен урушуп чыгып кеттим. Кайра кечирим сурап кеттим. Рахмат. Сиздин видео суроолоруңуз жокпу? Суроом бар. Эмнеме прямой эфирлер эртең мененден баштайбызбы же кандай? Же кечинде сиздин түз эфир? Жаздым. Кандай түз эфир? Медитациянын түз эфирине киресиз го, группадан. Ооба, алга эме болуп атат уже, аны сүйлөшөбүз. Анан сизге ыраазычылыгымды айтам. Канчалаган инсандарды, сизде окуган окуучулардын комментарийлерин окуп сүйүнөм, кубанам. Сизде адамдар көп болсун. Бул айтат го, не лечит болезнь, а больного деп. Сиз биздин бир денебизде жара болуп же бир оору болгон болсо, сиз ошол ооруга биринчи биздин душабызды даярдап атасыз да, жан дүйнөбүздү тазалап атасыз. Анан жан дүйнөң тазаланганда ал оору өзү эле кетип калат экен. Ошондой сизди сыймыктануу менен айтам, кайсы жерде болсо айтып жүрөм. Сиз урушуп мен неме чыгарып бергениңизде деле мен өзүм коммент неме постторумда жазып аттым. Өмүр Угайга кириңиздер деп. Бирок сизди күттүм да, бир нерсе десем дебедиңиз. Таарынган. Балким көрбөдүңүз. Анан айтып аттым ушундай, эгерде кимде ким бизге окшоп ар бир пенде кыйналат, ар бир пенденин ичинде таарынч бар, ар бир пенденин ичинде капачылык бар, ийгилик бар, банкрот болгон, ийгиликке жеткен, же болбосо ийгиликке жетип өзүнө батпай эме болуп кеткендер бар, же болбосо өтө чөгүп кеткендер бар. Кандай адам болсок дагы Өмүр Угайга кирип, ушундай жан дүйнөбүздү тазартып, монтип арыктап, күчтүү, кубаттуу болсок, балдарыбызга болгон жардам, өмүрүбүз узун болуп, элге кызмат кылып, сизге ден соолук, өмүр каалайм, жакшы көрөм, урушсаңыз да жакшы көрөм, эми уруша бериңиз, эми капа болбойм. Эмкиси мага жаңылык болбойт да. Бирок кыздар айткан урушат депчи. Урушканга даяр болуп
мен onu unutup kalıptırım da. Siz Meni taany elek kızı bele qanday men menen süйлөшүп элек айтты эле sizge? менен сүйлөшө элек деле айтышкан. Аябай катуу урушат, чыдашыңыз керек. Ошентип сиздин ичиңиздеги эгоңузду, сиздин мындай ичиңизде чоң я дегениңиз бар да, ошолорду сындырат деди эле. Аны мен унутуп калыптырмын да, сиз мени урушканда эле мен өзүм мугалим болсом, мен өзүм жакшы адамдардын катарына кошуп, өзүм жөнүндө чоң жакшы ойдо жүрөктүрмүн да. Көрсө менин да ичим жык мусор, менин да канча ичимде кирлер бар экен, ошонун баарын тазалап бердиңиз. Дагы бар, дагы тазаланабыз, өмүр бою тазаланабыз. Ошон үчүн сизге ыраазычылыгымды айтам. Туура эмес сүйлөсөм кечирим. Азыр дагы туура сүйлөдүмбү, азыр эфир бүткөндөн кийин дагы урушуп каласызбы деп ага деле даяр болуп атпайм. Жакшы эле Эме да. бунча эле даяр андай мен сизге Ийгиликтин ыраазычылык, үй бүлөңүздүн бар болуңуз. Ийгиликтин алдында чоң бир тайгактуу нерсе бар да. Бизнес болобу, илим билим болобу, эмне ийгилик болбосун, ошонун алдында бир тайгактуу нерсе бар. Ошол тайгактуу нерсени өтүп кеткен адам баарына жетишет. Өтө тайгактуу нерсе. Ошон үчүн сиз ошондон уже өтүп кеттиңиз, буюрса. тайгаланып мындай кылып бир чана менен түшүп кетип кайра чыктым да. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Жаман адам таарынчактап коет да. Ошон үчүн таарынчак адам, эне атасына таарынган адам, көпчүлүк аялдар отурат. Күйөөңөр сөгүп ашатып койсо, жөн эле энеңерди калтырбай сөгүп койсо таарынбагыла, анткени себеби анын артында чоң нерсе жатат, чоң ийгилик жатат. Ошон үчүн күйөөсүнө таарынып, моркутуп эметкен аялдар күйөөсүн психологически сындырып, бир килтейген падышаны өлтүрүп алат. Ошон үчүн өзүңөрдүн падышаңарды ушундай баксаңар, силерге королева болуп жүрө бересиңер. Көп аялдар Сиздин колдооңуз көп аялдар ошол жерден өзүнүн таарынышы менен, өзүнүн эркек киши ал акыл берилген, ал жонушпайт. Эркек киши сөгүнүп атабы, мисалы, сөгүнүп жини келип ачууланып атабы, значит аялдын ичинде ошончолук бир мусор бар экенин билет. Ал аял жөнөкөй эле жакшынакай аял болуп, күйөөсүнө жаман сөз сүйлөбөсүн мейли, кайненесин баарын сыйлап турсун, күлүп жайнап турсун, бирок күйөөң сөгүнүп атабы? Күйөөң сөгүнүп атса, значит сенин ичиңде бир конкретный бир мусор жаткан болот. Качан ошол мусор кеткенде, ошол аялга күйөө совсем башкача мамиле кылып калат. Башкача мамиле кылып калат. А күйөө эркектерде эркектерде мусор жокпу, бир эле аялда болобу мусор? Жок, эркек кишилер негизичи эркек кишинин эмеси совсем башка болот. Эркек кишинин жаралышы башка болот негизи. А бул аял киши, бул ыйык китептерде айтылып атпайбы? Ыйык китептерде айтылып атпайбы? Аял киши дейт, бала тарбиялаганга дейт. Анан бала тарбиялаганга, адам тарбиялаганга келген экен. Ошон үчүн могу адамзаттын эркектердин колу бүт апалар силердин колуңарда. Силер оңолгондо эле биз кандай оңоп кетебиз? Аны мен китептен, мен ар бир нерсемди китептен окуп айтпайм мен. Мен могу айткан нерсемди өзүмдүн башыман, анан практикадан ушунча көп жылдан бери эл менен тынымсыз иштештим мен. Ошон үчүн ошол нерселердин, ошо өзгөрүп кеткен нерселерден улам анан мен практикаларды берем. Анан бияктан акча бирөөдөн окуп сатып алып туруп анан бияка айткан жок. Мен айтып аткан нерсенин баары өзүмдүн башыман өткөргөм. Ошон үчүн бизде болуп көрбөгөндөй практика, болуп көрбөгөндөй жакшы эмелер кетип атат да. Ошон үчүн мына эфир бүткөнчө мояктан канчалаган уже жакшы болуп кеткен, канчалаган эмелер келип атат мисалы. Булар жөн эмес да, жөн келбейт да. Всегда будем слушать. Кызмат барбы? Анан Алтын эже, Кудайым буйрса, сиз дагы мына бул дүйнөдө эмне? Бул дүйнөдө эң чоң иш бул агартуу деп айтылат да. Эң чоң иш агартуу деп айтылат. Анан Кудайым буйрса, сиз дагы мына эли журтубуздун, биздин коомчулуктун, энелердин, кыздардын да өзгөрүшүнө чоң салымыңыз бар. Чоң салымыңыз бар. Өтө чоң салымыңыз бар, Кудай буйрса. Анткени себеби сиздер да өзгөрүп, сиздер да ушул боюнча окууларды, практически окууларды баштасаңыздар, мисалы,
өтө чоң өзгөрүүлөр бар. Рахмат. Рахмат. Сиздин эмеңиз менен мындайбы? Сиздин колдооңуз менен Кудайга миң мерте рахмат. Ушундай сиздей агайга жолуктуруп, баягы бир нерсеге бир нерсе себепкер болот экен да ошол биздин ар бир эле аял затынын, ар бир инсандын, ооруп аткан адамдардын, канчалаган адамдардын жан дүйнөсүнө бир мындай бир үйрөнүүңүз себеп коюп атасыз да, мындай тамчы кылчы. Ошонузду өстүрүп, биз дагы сүйүнүп, сиз эфирге чыксаңыз, эмне дейт экен деп чыга калып, уккубуз келет. Сүйлөбөй турсаңыз эле карап тура беребиз. Качан сүйлөйт экен депчи. Анан ошол бир нерсеге бир нерсе себепкер болот экен. Ошондой сизге тарбиялап чоңойткан ата энеңизге, мугалимдериңизге, устаттарыңызга рахмат. Ошол алган билимиңизди бизге жумшап атасыз. Биз дагы ошол сиздин бизге төккөн мээримиңизди текке кетирбей, биз дагы результатка иштегибиз келет. Биз дагы оңолгубуз келет. Жаман адам жок. Биз мүнөзүбүз менен гана, ички дүйнөбүз менен гана баарыбызды эле окшош жараткан экен. Анан баягы айтат го, күлүктөрдүн баары окшош, чуркашы башка, жүрөктөрдүн баары окшош, кайгысы башка, адамзаттын баардыгы бирдей эле немеде экенбиз. Ар кимибиздин тагдырыбыз ар башка дегендей да. Ошондой ар кандай тагдырларда, ар кандай оорчулуктарга сиздин салымыңыз чоң. Сизге күч кубат берсин Кудайым. Биз ошо сиз чыккан тулпарлардын арасында күлүк болуп чыгалы, сизге колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, бизден эмне жардам болсо ар дайым даярбыз. Кызмат барбы деп эле тура алайын сизге. Биздин ичибиз таза болушу, сиз бизди урушпашыңыз керек да. Адамдын мен психологмун да. Анан мен жөндөн жөн урушпайм адамды. Бизге келген адамдарды урушабыз. Мен экинчи жазбайм, группага бирси деп да жазбайм, сүйлөбөйм дагы. Мен жөн эле угуучу болом, эме, өтө жакшы окуучу болом деп өзүмө убада берем. Кандай болсоңуз ошондой боло бериңиз. Кандай болсоңуз ошондой боло бериңиз. Аны урушсам дейсиз да. Анын себеби Мен жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм, көргүм келет, жаныңызда отургум келет. Баягы Жалал Абадка барганда, мына Бишкекке эле канча жолу чогуу отурдук. Мен сиздин баягы айтат го, жакшы менен бирге жашоо алмайрам, жамандарга кор болбосун кайран жан. Жаман менен эри шаркак болгончо, жакшыдамын жанында болуп чай кайнам деп. Алып Осмонов айткандай, ошол сиздей ушундай устаттар менен силердин сүйлөгөн сөздөр, силердин отурган күлкүңөр, ушунун баардыгы башкача энергия берет экен да. Мен айттым, мына онлайнга караганда жанында отурсаңар жакшы экен, кыздар деп баарына жазганмын да. Ошол көп жолу жаныңызда болгонду насип этсин. Баягы көзүм сенин кадалганда көзүңө, бактылуудан теңдеш таппайм өзүмө деп. Көздөр эч качан алдабайт. Сиздин көзүңүз бизге ар дайым жакшынакай, жарык, жылуу. Ошол көзүңүздү жаныңыздан көргүбүз келет. Ошол окуучуларыңыз менен, эже агайларыбыз менен, сиңдилерибиз менен чогуу болгонду Алла таалам насип этсин. Ошону тилейм. Рахмат. Сиз жакшы көрөм, жакшы жатыңыз. Рахмат. Мен урушпаңыз. Сиз эми кетердин алдында бир жакшы өзүңүзгө жаккан бир жакшы бир ырылдап коюңуз. Эгер уруксат болсо, болбосо. Жок, уруксат сизден уруксат сурайын. Анда эмесе ошол сизди мен ошол эме жаңы жылда чоң семинар сыяктуу өткөрдүңүз, ошол жерден жолуккан боюнча көрө элекмин. Январь, февраль, 2 ай болуптур. Ошол Роза Алкожанын Сагындым сени деген ыры бар. Ушул жерде группалаштар, кирип аткан угармандар, көрөрмандар баарыңыздарды сагынуу үчүн сен ошол адамга мээрим төгүшүң керек. Куса болгудай сагынган акыбалга жеткириш үчүн бири-бириңе ошончолук мээрим төгүлүш керек экен да. Мен сиздерди сагындым баарыңыздарды, агай сизди да сагындым. Ошон үчүн Сагындым сени деген ырды берейин. Айдынга аккулар жол алды, сагындым сени, жайнады дүйнө да жаңырды, сагындым сени,
Jaz öttü жалбырак sargaydı. Sağındım seni. Gelesin canım kaycaklardan. Sağındım seni. Gün battı, taң attı dağıday. Em tapпайм жаралуу жаным ай. Bir gana sen engsep karaylayмын жолуңдай. Sen eleң сүйүмдүн жанары, эңсеткен жүрөгүм жамалың. Ezilip içimin baramın ay maralım. Ezilip içimin baramın ay maralım. Неме, байта мен сүйлөрүп тамам минутка жетпей атам. Сагындым сиздерди баарыңыздарды. Мына жүрөк баскан ар бир инсанга биздин да жүрөгүбүздөн сиздерге жалындуу салам. Рахмат, эже. Бар болуңуз. Эфирден кийин учпасаңыз эле болду. Жакшы эле болду эфириңиз. Мен баарыңыздарга ден соолук, өмүр, ыкылашыңыздарды коюп, ниет коюп, максат коюп, медитацияны жасап, ар дайым чогуу бололу. Өмүрүк агайга ден соолук, ийгилик. Сиз менен Биз анда медитацияны улайбыз азыр. Бар болуңуз эже. Рахмат. рахмат.